Енді бірінші сұрауым. Жер үйден түшкен ақша қаражатқа қанша жаңы мектеп құрылды, қанша капиталдық ремонттан өтті? Урматтуу Зиядин Исламович, жер үйдүн каражаты боюнча биринчи 95, анан 105 мектеп каралган. Ошонун 65-и бүтүп ишке кирди. Калганы 50%дан ашып калган. Андан тышкары 100дөн ашык мектептер ремонт, капиталдык ремонт болду. Анан 154 экен, толугураак маалыматты финанс министри да айтып кошумчалап койсун. 100 мектепти да ремонт кылабыз деди. 154 мектеп ремонт кылынды. 1,3 миллиард сомго. Үнөмдөлгөн акча каражаттардын эсебинен ошол. Мына азыр Дайыр Атакулович айтып кетти да, 105тен 65-и бүттү дейт. Эмне үчүн 105 бүтпөдү? Канча жыл өттү мындан беричи? Акча каражат барбы азыр ушул жер үйдүн акчасы? Уруксат болсондо, Зиядин Исламович, жер үйдүн акчасынан 4,7 миллиард сом бөлүнгөн. Себеби ал жерде салыктар өзүнчө кеткен, анан кийин 15% дагы ушул Талас областы, Талас району айылдык кеңешке, анан жанакы минералдык сырбый базаны өнүктүрүүгө кеткен, алып салгандан кийин ушул 4,7 миллиард сом калган. Ошону бөлүштүргөнбүз. 3,4 миллиард сому мектеп курууга, 1,3 миллиард сомун мектептерди ремонтко жөнөтүүгө да. Ошо 3,4 миллиард сом башталышынан ошол 105 мектепке, кийин 100 мектеп болчу, кийин бая ошто табигый кырсык болгондо ошол жерде 5 мектепти кошуп, ошо 5 мектепте бүтүрүлгөндө ага 4,6 миллиард сом керек болчу да. Жер үйдүн акчасы башынан толук жеткен эмес, кийин республикалык бюджеттен биз аны кошуп туруп бүтүрүп кетебиз деп айтканбыз. Бүгүнкү күндө ошол республикалык бюджеттен бүтүрүлүп атат калган объектилер. Эми мен билишимче, демек азыр ошол жер үйдүн акчасы ошол мектептерге кетпеп турду мында жаткандачы. Бөлүнгөн акчасы бүгүнкү күнгө карата кеткен. Бүгүнкү күндө республикалык бюджеттен. Сиз мында адыл эле ушул маселе боюнча так бизге маалымат берип коюңузчу. Себеби дегенде анда мында 65 эле мектеп бүтөт анда, 105 мектептенчи. Ошо мектеп киргизип атканда 105 мектепке ылайык акча каражат бөлүнгөн ошол мезгилдечи. Жок, 105 мектепке акча каражаты бөлүнгөндө эле жеткен эмес. Зиядин Исламович, момундай болгондо башында сүйлөшкөндө жана айтылып кеткендей 3% ошол Талас областына кеткен социал пакет катары 510 миллион сомчу, 170 миллиондон. Анан 100 мектеп курулат, 100 мектеп оңдолот дегенде. Анын ордуна 154 мектеп ремонт болду дагы, 105 мектеп болду да, жана 3,4 миллиард сом бөлүнгөн акчанын баары каржыланып калды. Анан калган мектебине азыр республикалык бюджеттен каралып атат. Бирок ошол маселе боюнча мына бизге ушул комитетке ушул маалымат берип коюңуздар, чынын айткандачы. Каржы министри ар кандай сөздөр жүрөт бул жердечи. Андан кийин мына Сауд Арабиядан былтыркы жылы ратификация кылдык кредит 30 миллион доллар боюнча. Ушул мектептер кандай критерийлер менен тандалып алынды? Курула турган мектеп. Канча мектеп киргизилип атат ошого? Саудия өнүктүрүү фондунун каражаты менен өздөрү бул Сауд Арабиясы айтканда 16 мектепти биз каржылап беребиз депчи. Аталган суммаларды азыр айтып кетет кошумчалап. Бирок азыркы күндө 29 мектеп болуп калды, 16 эмес. Бүттүк мектепти атайын комиссия уже түзүлгөндөн кийин дагы атайын комиссияны жиберип туруп текшерткенбизде эң оор абалдагы мектептер кирген бүгүнкү күндө. Азыр каржы министрди жана курулуш агенттиги дагы кошумчалап кетсин суммалар боюнча. Так ошондой акыбал. 16 мектептин ордуна 29 мектеп киргиздик да. Эми сумма Кудай буйрса жетет деп атабыз. 150 орындуктар бар, эң көбү 375 орындук мектептерде. Эми анда мына эсептөө палатасы отурат. Бул жерде кылмыштуулукка, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызматтын орун басары отурат. Көңүл буруңуздар ушул жерге дагычы. Мына 30 миллион доллар бөлүнүп атат. Болгону 29 мектеп
құрылады деп атады. Есептесек, әрбір мектеп азыр $1 миллион түш келіп отпайбы. Исламович, бұл деген эми арабтардың требованиясы бойынша 16 мектеп болуп атат да. Бирок бардык мектептер өздөрү келип, арабтар өздөрү мониторинг кылып, республика боюнча кыдырабыз деп атат да. Анан в любом случае тендер болуп, тендерден үнөмдөлүп калса, ошол 29 мектепке же андан көп мектепке жетет деген үмүттөбүз. Эгер үнөмдөлүп калса. Мейлі, анда біз мұны аталған айтқанында көзөмөлгө алыңыздар, көрөбүз ушулгачы. Канчам акча каражаты үнөмдөлөт. Ушул маселени биз көзөмөлгө алайлычы мынакей. Андан кийин ушул мектептерге проектке акча бөлүндүбү? Бул мектептерге типовой проектлерди эле алмак болдук, привязкасына эле биртик акча кетет. Так, мына жана айтып кетпеди эле. Биринчи 16 мектеп депчи. Анан кийин жанагы типовой проекттер менен санап чыкканда, биз ойлодук 27 мектеп салабыз деп. Андан тышкары жанагы 26 мектеп салабыз деп, андан тышкары 3 мектепти жанагы эмеге киргизгенбиз, жанагы экономия болот депчи, жанагы тендерден артып калган акчага. Ошо менен 29. Эми карап көрүңүздөр. Мен карадым тизмесин. Ал жерде 150 орундуктан мектеп болуп атат. 275, 300 мектеп, 300 орундук мектеп аз эле болуп атат. Көпчүлүгү ушул 275, 25, 150 орундук мектептер экен да. Бунан акча каражаты 3 мектепке эмес, көп эле акча каражаты калыш керек бул жердечи. Такай көзөмөлдө болот. Анан сиз айтып кеттиңиз азыр, эң көйгөйлүү мектептер киргиздик депчи. Ал жерде да мындай туура эмес айтып атасыңар. Мана бүгүнкү күндө Нокат районунда көйгөйлүү мектеп, жер тирөөдөн 2 мектептин МЧСтен берген заключениялары бар. Ал мектептер кирбептир. Жан Исламович, МЧС эмес, бул ошол жергиликтүү бийликтин гражданский оборона деп коет, жанагы жараны коргоо комиссиясы бар. Ал жакка ошол акимчиликтен да кирет, ошол айыл өкмөттөн да кирет. Ошолор бүгүнкү күндө 194 мектепке республика боюнча заключение чыгарып коюштур. Жараксыз депчи. Ошонун азыр 26-сы эле ошол тизмеде жүрөт да. Анан калгандарында дагы эме бар да, көп учурда өздөрүн страховать этип эле бул Мейли, Даяр Атакулович, эгерде ушул акча каражат үнөмдөлүп кала турган болсо, эсиңерде болсун, ошол Нокат районундук Көкжар айыл өкмөтүндө Каранай деген толук орто эмес мектеби бар. Ошол мектеп мына бүгүнкү күндө жараксыз болуп, окуучуларга коопсуздук жаратып атат да. Ушул мектепти мына жазып алыңыз. жазып алдык. Андан кийин мен эсептөө палатасыга суроо берим келип атат. Мына 2 жыл мурда мен бир маселени көтөрүп чыктым эле. Проектлер боюнча 275 орундуу мектеп бир жерде 52 миллионго, экинчи жерде 69 миллионго, үчүнчү жерде 90 миллионго проекти түзүлгөн да. Анан ошондо айткансыңар, биз мына алабыз ушуну. Биз карап чыгабыз депчи. Карадыңар ушул маселе боюнчачы. 2 жыл өттү ушундан арадан беричи. Исламович, рахмат. Негизи жыл сайын караганда бул маселелердин баары толугу менен каралат. Мынакей өткөн жылдагы отчетту сиздерге жөнөттүк. 2015-ти, 2014-тү бүт ошол отчеттордун баарында биз ошол кемчиликтерди көрсөтүп, анан кийин жанагы типовой проектине кабыл алуу боюнча да эсептөө палатасы өзүнүн предписаниясында дайыма көрсөтүп келген. Ошонун натыйжасында типовой проекттер иштеп чыгып бекиди деп ойлойм. Андан сырткары ошол сиз айткандай фактылар отчеттордо толугу менен көрсөтүлгөн. Эгерде сизге толук маалымат керек болсо, мен кайра дагы кагаз түрүндө берейин. Кечирип коесуз. Ал сиздердин берген анда чечимиңиздер менен типовой болгон жок. Мына ушул маалыматтарды мен айтып чыгып, анан мен берген тапшырманычы типовой проекттер иштеп чыккыла депчи. Мана бул жерде ошол мезгилде жаңы жетекчи болуп келген да мына. Туура. Туурабы? Айтып койсоңуз мына стенограмма үчүн. Туура. Бүгүнкү күндө ошо 9 балл, 8 балл дептир 4 мектептен типовойдо болсо бекип чыкканбыз. Ушу тапшырма сиздер тараптан болгон. Силер ага чейин каяктı карап жүрдүңөр мынакей. Мен айткандан кийин анан азыр деле
текшерүүлөр жакшы жүргүзбөй жатасыңар. Ага чейин дагы сиз айтканга чейин дагы биз предписаниеде берип жүргөнбүз, андан кийин да берип, азыр да берип атабыз. Себеп дегенде азыр 4 эле типовой мектеп боюнча, 4 эле орунду мектеп боюнча типовой проект болду. Дагы 10 типовой проект иштеп чыгуу боюнча дагы биз жазма буйруктарды берип атабыз да. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттин кызматынын төрагасынын орун басары. Сиздер ушул боюнча канча иш козгодуңуздар мисалы? Урматтуу депутат, бул эсептөө палатанын данныйлары боюнча келген материалдардын баарын биз обязательно порядке карайбыз. Бирок менде бул жерде жана типовой проект боюнча маалымат жок экен. Бирок сиз айтып аткан маалыматтар боюнча фиксация кылып атам, аны мен сизге жооп берем. Мына сиздер азыр ошол азырга чейин билбейт экенсиздер ушул маалымат боюнча чынмыкен. Эми караш керек дейм ошондой. Канчалаган акча каражаты мына азыр проекттен канча экономия болду деп айтышып атат өздөрү, туурабы? Ана ошо проект түзгөндө дагы бул жол болобу, мектеп болобу, суу болобу, баардыгын ошол проекттин институттары жакшы караш керек. Себеби дегенде завышенный кылып коет ошол проектлердин баардыгынчы. Анан урматтуу ушул өкмөт мүчөлөрү, урматтуу Дайыр Атакулович, курулган объектлердин сапатына көзөмөл кылыңыздарчы. Мына мен кече эле жолугушка барганда ынтымак айыл өкмөтүндө Бешбуркан деген айылга барып, бүгүнкү күндө жаңы мектеп курулуп атат экен. Сентябрь айына бүтүрөбүз деп маалымат беришти ошол жерде подрядчиктечи. Мен кирип көрдүм. Мына эгерде ишенбесеңиздер, мына барыңыздар, эртең барыңыздар. Кирсе полуна кирип, мындай эле кичине бассаң, пол кыймылдап жүрөт мынтипчи. Бул кайчан карайсыздар сиздерчи? Эртең ошону зорлуктап, прием кылып коет анан кийин. 1 жылдан кийин ошол пол чирип түшөт. Мындай көрүнүштөр болбоду беле мынакей? Ошол эле Нокат районунда болгон ошол. Темир Корукта. Мына Төрөбай Закирович ошо көтөрүп жүрдү канча жылдан бери, туурабы? 1 жылдан кийин ошого кайрадан пол кылыш үчүн биз акча каражат бөлөбүз дан бюджеттен. Мына сапаттарын көрүп келдим мен ошол жердечи. Мен айттым, ошол жерде элди чакырып деле айттым. Эгерде ошол мектептин директоруна айттым, айыл өкмөттөн депутаттарды чакырдым, айылдык кеңештин депутаттарыны. Эгерде эртең ушундай боло турган болсо, прием кылбагыла деп айттым мен. Караңыздар да, силер акчаны бөлөсүңөрдөн көзөмөл жүргүзбөсүңөр эч кайсы мектепкечи. Подрядчик өзү каалаганда кылып, бүтүрүп, каалаганда кылып тапшырып коет. Анан ошол жерде мектептин директору мага кайрылды. Буга мен кимиңиздер жооп бересиздер? Башталгыч класска дейт. Ал мектептин класстары 20 окуучуга эсептелиптир да. Ошо берилген жанагы парталар, стулдардан ошол 20 эле окуучуга акча каражаты бөлүнүп, ушуну эле биз коебуз деп подрядчик айтып атат да. Анан ал жерде директор айтып атат. Башталгыч класстарга дейт, бүгүнкү күндө дейт 20дан көп, 26-30га чейин окуучу келет дейт. Анда биз аларды каяка отургузабыз деп атат да. Шуну чечсе болобу, болбойбу азыр? Бакыт Абышевич жооп бериңиз. Зейин Исламович, жанагы мектеп боюнча сиз айтып аткан бүгүнкү күндө качество боюнча эң биринчи меселе туруп атат. Да, жок деп айта албайбыз. Бар арасындачы. Бирок болсо строительный компания менен договор түзүп атканда биз дагы ошону түзөбүз да. 1 жылдын ичинде булар эксплуатация болуп атканда ката кеткендер болсо, начар жана бузулуп калган жерлери болсо, бүт баарын өзүнүн счетунан оңдоп берет. Жана сиз айтып кеткен азыркы убакта могу мектеп боюнча толугу менен бүгүнкү 275 месалыктыр жанагы тендер алып атканда толук ошо балдар окуй турган месаларга чейин бүт баарын болсо жабдыктар менен эметип бериш керек, алып бериш керек. Бу жерде эми строительный компания айтып аткандыр, биз осал менен өзүбүз да разборка алабыз. Бирок алардын обязательство боюнча толугу менен 275 месага бүт парталарды алып бериш керек. Анда ошону мына жазып алганда карап беребиз. Башталгыч класстарга эле дейт. Ошондо 20дан экен, ошого жок дегенде дагы
10 орынды қошып қойсалар, класс аянты жетеді екен. Жөні жетішпегені ошол партаменде отырғыз болады. Қарап көрөбүз, қарап көрөбүз. Рахмат. Ошол эле. Анан эми сапатына сиз айтып кеттиңиз, туура. Азыр эми 1 жылдан кийин ошол ремонтту кайра өз эсебинен оңдо берет деп атасыңар да, бул туура эмес деп айтып атпаймынбы? 1 жылдан кийин жаңы ачылган мектеп болсо, 1 жылдан кийин кайра ошонун полун ачыш керек мен мындайчы. Азыр эле бүтүрүп койсундар. Барып көрсөңөр, полду шпаклевка сүрткөн шпаклевкалары чыгып жатат ал жердечи. Полго. Анан эми курулуш кылганда да ошо компаниялар менен сүйлөшкөн керек да. Алар өзүнүн үйүнө кандай мамиле кылса, өздөрүгө кандай үй кура турган болсо, ошо курулуштардан ошондой мамиле жасаш керек да ошол объектилерге, мектептерге.